Кутманкей, саламатсыздарбы? Мен Каникей. Бүгүн сиздер менен алгачкы офлайндагы мастер-классымды өтүп беремин. Угулуп атамбы? Эгер мен угулуп аткан болсом, плюс белгисин басып коюңуздар. Кутманкеч. Баарыңыздардын оразаңыздар кабыл болсун. Плюс белгилери келип атат. Демек, мен жакшы эле угулуп атам сиздерге. Бизге менин катталуучуларыма вопрос койгон болчук. Охотник салаты менен пай салатына көбүрөөк голос беришти айымдарыбыз. Ошондуктан мен азыр биринчи охотник салатын баштап сиздерге көрсөтүп баштайм. Кичине калгандарда кирген күтө туралыбы же баштай берелиби? Кандай дейсиздер? Оюңуздарды айтып кетиңиздер. Эгер сурооңуздар болсо, суроо берсеңиздер да болот. Саламатсыздарбы? Хорошо, баштай берейин анда. Эфирде мен жарым саат эле боломун, ошондуктан жарым сааттын ичинде баарын түшүндүрүп сиздерге айтып бергенге аракет кыламын. Подробно көрөсүздөр. Ошондой эле толук рецепти эгер түшүнүксүз болуп калса, мен сиздерге суроо узатамын. Менин инстаграм баракчаман рейске жүктөйм. Эгер болбой калса, ошол жактан эфирди сактап бергенге аракет кыламын. Андан сырткары ушул эле салаттардын толук рецептин дагы жүктөп бергенге аракет кыламын. Хорошо, мен баштай берейин анда. Охотник салатыбызга биз деген ондай перепелиный жумуртка алабыз. Кааласаңыздар, эгер үйдө тооктун жумурткасын деле ала берсеңиздер болот. Анан помидор черри. Мен батыраак көрсөтүш үчүн сиздерге мен монтип уже нарезкасын жасап алдым. Бул жерде сыр жакшы эле көрүнүп атат деп ойлойм сиздерге. Ошондой эле маринованный бадыраңдар бул жерде. Бул болсо охотничий колбаса, сосиска деп коет. Эгер ушул охотничий сосисканы өзүнөн жасасаңыздар, салатыңыздар ушунчалык даамдуу болот. Эгер үйдө өзүңүздөргө жасап жейм десеңиздер, сөзсүз ушул сосисканы алыңыздар. Бул тойбостун сосискасы. Эгер алыс болсо, базарда, магазинде жок болсо, айылдагылар болсо, анда каалаган сосисканы алып эле кошо берсеңиздер болот. Ушул ингредиенттер кетет, анан бизге листья салат кетет. Мен үйдө болгон листья салатты алдым. Бир аз шпинат менен салаттын листьяны алып, азыр сиздерге көрсөтүп берем. Ошондой эле бул салатка да мындай сыр чечил кетет. Сыр чечилди мен заранее уже монтип чачта кылып тытып даярдап алдым. Жарымын уже мен полготовностьтеп турап даярдап алдым. Анткени эфирге батыраак эфирге жетишейин деп жарым сааттын ичинде жетишкенге аракет кылышым керек. Жумурткаларыбызды экиге бөлүп алабыз. Эгер тооктун жумурткасынан жасай турган болсоңуздар, анда треугольник кылып турасаңыздар болот. Калыбыңыздарга жараша. Нарезкаларыңыздар салат жасаганда салаттын кайсыл түрүн жасабаңыздар, бул нарезка өтө маанилүү. Нарезкаларды бирдей кескенге аракет кылыңыздар. Ошондо салатыңыздар тарелкада кооз чыгат. Ресторанга барганда деле байкасаңыздар керек, бул кооз салынган салаттын бирден бир сыры бул нарезка болуп эсептелет да. Помидор черрини дагы ушинтип экиге кесип бөлүп алабыз. Азыр бул жерде мен где-то 3 кишиге жетерлик салатты даярдап атамын. Граммовкаларыны полный мен сиздерге сториске салып берем. Ошол жактан сактап алсаңыздар болот. 10 адамга, 20 адамга, канча адамга жасасаңыздар, мен 30 адамга чейинки граммовкасын сиздерге жазып беремин.
азыр мен өзүм үйдө зарена жасап алганым үчүн көнүп калгандай эле кол өлчөм менен эле жасап атам. Мен помидор менен жумуртканы кесип алдым экиге. Сырыбыз болсо моундай треугольник болуп кесилген. Аны салабыз. И огурцуну салабыз. Мен мини майда огурцаларды алам ар дайым. Алар аябай сочный, анан кырсылдаган, жегенде вкусный болушат. Ошондуктан чоң огурцаларга караганда мини огурцаларды сунуштайт элем силерге дагы. И колбасаны салабыз акырында. Мен көбүнчөсүн дагы айта кетчү нерсе, салатты жасаганда заправкасына ар дайым соль, эмне кошом, специялардан эмне кошом салып алам. Азыр мен черный перец салып атамын. Бул табитиңиздерге жараша салып берсеңиздер болот. Анан дробленый кинза салып атамын. Кинза бул көптөгөн салаттардын даамын ачат. Заправкасына майонез салабыз. И салатты эң аягында салабыз. Салатты негизи эле биз аябай тонкий мамиле кылышыбыз керек. Көпкө чейин конокторуңуздар бизде көбүнчөсү кечип келет эмеспи? Көпкө чейин эгер конокторуңуздар отуруп кала турган болсо, салаттын көркү кетип, жапайып, же болбосо көрүмсүз болуп калат да. Ошондуктан бул аралаштыргандан да көз каранды болот. Биз болсо баягы давить этип аралаштырабыз, күчкө салып аралаштырабыз, эзбестен аябай жеңил. Мен ар дайым эле перчатка кийип алып кол менен аралаштырганды сунуштайм, анткени эгер өзүңүзгө жасасаңыз перчатка болбосо деле кол менен жеңил аралаштырыш керек. Салат бул өзү негизи салат деп аты эле айтып турат. Жеңил аралаштырып алганыбыздан кийин тарелкага кооздоп акырын салабыз. Эгер салатный листьяларыңыздар көп болсо, менин тарелкам, салатный листьяңыздардан кичине түбүнө как подушка кылып саласыздар монтип. Сөзсүз сиздердин салатыңыздар тоодой болуп, өйүлүп. Бул капуста эмес, бул листья салат. Листья салат менен шпинат коштум мен. Сиздер кааласаңыздар китайский капуста кошсоңуздар болот, жумшак бөлүгүн. Салаттын кандай салаттын түрүн тапсаңыздар, ошо каалагандай түрүн кошсоңуздар болот. Монтип баарын салып алгандан кийин табитиңиздерге жараша зелень саласыздар. Мен болсо бул жерде азыр аралаштырып койдум. Көк пияз, анан укроп, петрушка үчөөсүнө. Анан эң аягында биз тытып алган бул сиздерге жакшы көрүнүп атат окшойт. Мен азыр кичине жылып берейин. Мен үйдө өзүм жалгыз болгондуктан бир аз шашып атам. Азыр жакындатып экранга көрсөтүп берем баарын. Бул охотничий сосиска менен сыр чечил. Бул жактагы ингредиенттер аябай сонун бири-бирине сочетание этилет. Сөзсүз рецептин сөзсүз жазып коем сториске дагы, и рилске дагы. Сөзсүз үйдөн жасап жеңиздер. Орозо күндөрүндө, эртеңки күндө айт күндөр келатат, орозодо бүтүп калды, буюрса жакындарыңызды жана өзүңүздү ушундай кооз салат менен кубандырсаңыз болот. Мен азыр охотник салатын уже тарелкага салдым. Мондай сонун салат болду. Оюңуздарды жаза кетиңиздер. Сиздердин оюңуздарча кандай болду? Кооз болдубу?
ушундай салат болду. Негизи коноктосконуңуздарда саналуу эле үйгө чоң ушундай тарелкаларды алып коюп, ресторанга барганда, мисалы 4 адам барасыздар, 5 адам барганыңызда деле бизге ушундай ар бирибизге тарелка берет дагы, мындан чоң тарелкага салатты кооз кылып алып келет да. Анан ушул кооз кылып алып келет. Ушунчалык суктанабыз биз ошондо. Үйгө деле коноктоскондо баягы ушинтип салып койсоңуздар болот дагы. Анан ар ким каалаганын салып бере берет. Кашкы болот, вилкасы болот өздөрүндө. Сиздерден рецепт сөзсүз мен Инстаграмга киргиземин. Граммовкалар менен 10 адамдан 30 адамга чейин канча граммдан колдонуш керек. Ошону эгер колуңуздардан келсе жасап мага жиберсеңиздер сонун болот. Анткени мен бул салаттарды ар дайым офлайнда үйрөтүп жүргөнмүн. Жанында туруп, анан муну кесесиң, муну саласың деп мен ошондой жумуштан өзүнчө айтканда, мындайча айтканда аялдар түшүнөт. Кайфтап болот го, эс алчумун да. Канчалык көп адамга үйрөтүп, анан ал адам уже өздөштүрүп кетсе, ушунчалык жакшы да, эс аласың. Ооба, сыр чечел жакпаса, сиз өзүңүзгө жаккан сыр кошуңуз, сыр кошпосоңуз да болот. Не обязательно. Бул деген ар бир адамдын табити бирдей деген эмес да. Ошондуктан баягы ичинде кайсыл ингредиент жакпаса, сиз өзүңүзгө жаккан ошондой ингредиентке алмаштырсаңыз болот. Ал да сиздин өзүңүздүн фантазияңызга жараша. Мен үйдө өзүм жалгызмын, келиңиздер чогуу жейли. Мага жакын жашагандар болсо, мен бияктан уюштуруп жиберет окшойм сиздерге. Таксиген салып. Кандай болду? Сөзсүз киргизем. Макул салыйым. Биз деген көрүп калганбыз, мен мисалы бала кезден эле баягы эле оливьени билем, фунчозаны билем. Бирок ошону деле баягы бизде калыптанып калган да, как тарбиядай болуп эле. Бизде калыптанып калган. Ушул эле ингредиент кетиш керек болду десе, биз болду ошону сиңирип алабыз да. Бул жака негизи сочетаниясы бири-бирине дал келген баардык эле продуктардан фантазияңызга жараша үйдө бар эле продуктардан ушундай кооз салат жасап койсоңуз болот. Негизи көп деле продукта кетпейт. Мен бул жерге элементарно грамм менен эле алдым. 3 адам кенен тоет, 3 аял, айымдары айрыкча кенен тоет да. Тоюмдуу дагы, даамдуу дагы, и батта жасалат. Ошондой эле көрктүү дагы болот. Эми мен сиздерге экинчи салатты баштай берейин, э? Как пушистый снег. Чоң рахмат. Анда мен экинчи салатты даярдап баштайын. Экинчи салатыбыз бул пай салаты. Мен кошкон ингредиенттер, анан баягы мен кошкон сырлар, жана бирежи айтып кетпедиби, мага сыр чечел жакпайт деп, Ошол мисалы ар бир адам өзүнө кайсыл эме жакса, кайсыл салатты жасап рахат алса, жегенде дагы ошол ингредиенттерди кошконду сүйөт да. Ошондуктан ар бириңиздер өзүңүзгө жаккан ингредиенттерди алып, кошуп жасай берсеңиздер болот. Салат пайга мен деген капуста алдым. Бул китайский капуста, басай делет. Баарыңыздар эле билсеңиздер керек, Бул басай салаты. Ошондой эле дагы деле Тойбостун салями колбасасын алдым. Сиздер кааласаңыздар башка фирманыкын алсаңыздар болот. Кааласаңыздар вареный колбаса бар го, докторский, чоң семизирак болгон. Ошону алсаңыздар болот. Деги эле фантазияңызга жараша сосисканы деле монтип салымка кылып турап кошо берсеңиздер болот. Анан бул салатка жумуртка кетет. Кадимки эле тоокун жумурткасын салымка кылып суруп алып, узун кылып. Консерва дагы кукуруза кетет. Мен рецептти сөзсүз дагы сториске дагы, рилске да саламын сиздерге. И мындай салат пайдын көркүн ачкан, даамын ачкан картошка пай кетет. Биз биринчи эле
капустаны салып алабыз тарелкага. Кааласаңыздар баарын бириктирип, картошка пайдан башкасына дагы бир вариантын сиздерге айта кетейин. Салат пайды жасап атабыз азыркы учурда. Кааласаңыздар баарын табакка салып алып, аралаштырып жасасаңыздар да болот. Бирок мен азыр сиздерге ушул вариантты көрсөтүп кетким келди. Эмнеге? Себеби бул варианттын жакшы жагы, эгер баягы конокторго биз эрте даярданабыз да үйдөчү. Ооба, сөзсүз болот. Курица койсоңуздар да болот, балык койсоңуздар да болот. Мындай да, мен Москвада ресторанда иштегенде, азыркы өзүм иштегенде деле элдердин каалоосуна жараша эле кандай салат жегиңиз келип атат деп эле келип жасап чыгып бере берем да. Мисалы, цезарь салатты мисалга алсак, цезарь с курицей, креветкой, рыбой деп кете берет да, говядина деп. Ошол сыяктуу эле сиз деле эттин түрүнүн кайсысын жактырсаңыз ошону кошосуз. Эгер эт такыр жебесеңиз балык кошуңуз. Анда балык да жебесеңиз, анда как вегетарианский кылып жесеңиз болот. Басай салатыбызды биз азыр кичине салып алдык, бир слой кылып. Мен үстүнөн майонезге монтип кичине бул жерде өзүңүздөр жасап аткандай эле билинет да. Канча майонез кошсоңуздар сиздерге жеткиликтүү болот, ошондой кылып эле салып бересиздер. Анын артынан кайра бадыраңды салдым, соломка кесилген. Ушундай вариант менен жасасаңыздар, бул деген конокторду заранее күтөбүз, кудаларды мисалы күтөбүз тагын. Анан кээде кечигет, кээде убагында келип калат. Ошондо сиздер ойлонбойсуздар да, сиздин салатыңыздар жалпак калбайт эгер ушундай вариант менен жасасаңыздар. Эгер үйдө жейм десеңиздер, могул продукттун баарын эле чогултуп туруп эле табакка салып аралаштырып эле этине пайды сеип жей берсеңиздер болот. Майонезге болсо мен тузду, чорный перец, өзүмө жаккан специяларды салып даярдап алганмын. Сиздер дагы ушинтип колдонсоңуздар болот. Себеби майонезге аралаштырып алган специя, туз, салаттын өзүнө сеппей майонезге аралаштырып алсаңыздар, салатыңыздардын дамы жакшы болот. Баягы себеби салатты мычкылап аралаштыра албайбыз да. Ошол майонез менен эле бирдей болуп, дамы чыгып, жакшынакай болуп кете берет. Огурцунан бадыраңдан кийин эле мен бул жерге коюп коюшайм. Жумуртканы салып атам. Эфирди мен сактаганга аракет кыламын. Эфирди мен сактап бергенге аракет кыламын, бирок кантип сактайт чындыгында толук билбейт экенмин, бирок аракет кыламын. Жумурткадан кийин дагы ар бир продуктадан кийин монтип эметип аласыздар. Майонезден бираз себелеп чыгарып аласыздар дагы. Дальше мен кайра эле колбасаны салам. Эгер соломка, нарезкалар жоон болуп кала турганын жакпаса, ар кимдин эми көңүлү ар кандай, табит ар кандай дегендей. Аны сиздер каалагандай кылып монтип тонкера кылып турасаңыздар да болот. Самый главный салатыңыздар кооз, анан дамдуу чыгыш керек. Продуктун алганда ушунун продукттун качествосуна көңүл бурсаңыздар, баягы коноктосондо деле, үйүңүздө деле тамак жасасаңыз, салат жасасаңыз, деги эле эмне жасасаңыз, баягы мен ушундаймын да. Кафемде деле гостьлер келип кетип, анан официанттар тарелкаларды жыйнаганда карап турганга кызыгам. Калбай жеп койгон жакшы да. Даамдуу тамак, баягы киши уже курсагы тойсо да көңүлү тойбойт деп коет го. Даамдуу тамак, анан кооз тамак ушундай болот да. Ошондуктан тамак аштын эң ачкан эмеси, астына тарткан фишкасы качество продукта. Качество продуктадан эч качан аянбаңыздар. Анан
эгер үйдөгү бар продуктадан да жасасаңыздар дагы үйгө сөзсүз биз өзүбүз үчүн качественный продукт алып келсек. Кайра эле майонез себеледим. Ушундай тоодой болгон бул деле кооз салат болот азыр. Карап турсаңыздар. Акырында майонезден кийин мен кукурузаны себелеймин монтип. Кукуруза дагы жеп атканда аябай даамды ачат да. Ооба, как слоёный слойка кылып эле саласыздар. Бул бир варианты. Эгер салганга убактыңыздар болбосо, баарын бириктирип эле табакка салып аралаштырып эле, анан фантазияңыздарга жараша горка кылып салсаңыздар болот. Мен ушинтип жасаганды жакшы көрөм, анткени мен салатты менин конокторум келип кечекти кооздуруш керек. Алар 1 саат кечигеби, 2 саат кечигеби. Эмне себептен пайды бетине себебиз. Пай бул картошкадан жасалган болгондуктан баягы чипси бул уже кургак. Бул эчтеке болбойт, соолубайт, кургабайт, эзилбейт дегендей. Бетине ушинтип сунушталат пай салаттын. Көпчүлүктөрдө мен үйдө тоскон, конок тоскон үйлөргө барганда байкап калам. Монтип аралаштырып салышат да, пайды дагы кошупчу. Ал салат анан уже бат эле жалпайып баштайт. Биздин пай салатыбыз да даяр болуп калды уже. Кандай болду? Кимге салайын? Жактыбы ушул вариант менен чогулткан? Ким кандай чогултканда, себеби бул жерде майонез кашыктап эле уже тарелкага алып салып жей бергенде эле бул уже аралашат да, сонун болот. Кайра жанакы монтип табакка салып мычкып аралаштырганда, аралашкан сайын баягы салат согу чыгып кетет, продуктлардын суусу чыгып кетет дагы. Уже түбүнө да сок бериет. Анан витин жоготот, көркүн жоготот, анан баягы жегиңде келбей баштайт да. Мындай тойлорго барганда деле ресторанда салаттар уже бат эле салып аласың да, жеп коесуң да. Үйдө тоскондо бул проблема ресторандагыдай болбойт, анткени биз секреттерин билбейбиз да. Ошондуктан ушул вариантты колдонуп жасасаңыздар аябай сонун болот. Майонезге каалаган специяңыздарды саласыздар, туз саласыздар. Эгер чеснок сүйүүчүлөр болсо, теркадан чеснок чыгарып салсаңыздар болот. Биринчи салатты деле көрбөгөндөр болсо көрсөтүп кетейин. Экөө принципе бири-бирине окшош болду. Анткени мен бир мастер-класста 2 салат болгон үчүн бири-бирине бир аз окшошураак болгон, батыраак чогулган салаттарды тандап алып сиздерге тандоого койдум. Буюрса алдыда сонун дагы биз билбеген көптөгөн тамактын түрлөрү менен бөлүшөм. Эгер сиздерге жаккан болсо, сөзсүз оюңуздарды жазып кетиңиздер. Мен Instagram баракчага салганда дагы сиздердин ой пикириңиздер мен үчүн өтө маанилүү. Анткени эл менен иштешкенде бул баягы повар бул только жасайт. Жасай берсең көнүп каласың да, көз өлчөм менен эле уже канча количество алсаң, сен кандай деңгээлде тамак жасайсың. Поварды негизи мактабаш керек, бирок билип калгандан кийин уже ойлонбой жасай бересиң да. Сиздер деле үйдөн жасап көргөнүңүздөрдө баягы үй бүлөңүздөргө биринчи жасап көрүңүздөр, өзүңүздөр үчүн. Не обязательно майрам, туулган күн эмес, завтрак, обедке жасап жеңиздер, ужинга жасап жеңиздер. Биз деген өзүбүзгө караганда бирөөлөрдү сүйүп конокко жасайбыз да, кыргыздын айымдары, кыргызда ушундай го. Өзүңүздөр үчүн жасап, анан кандай болду, даамы кандай болду, кимге кандай сочетениясы жактыбы, жакпадыбы, сиздердин ой пикириңиздерди сөзсүз күтөмүн. Мен азыр эфирде дагы канча убактым калды түшүнбөй турам. Кайгынан текшергенде дагы бизде убакыт бар окшойт, пока өчө элек. Жетишип каламбы деп 3 салатты даярдагам. Бирок эгер суроолоруңуздар болсо, сиздердин суроолоруңуздарга жооп берейин. 3-чү салат бул свекольный салат менин жанымда даяр турат. Эгер көрсөтүп бер десеңиздер, көрсөтүп берем. Макул, мен Бишкекте турам. Бишкек районунда турам.
Эгер жакыныраак болсоңор, тосуп алам десеңер салып ийем. Дагы жарым саат бар дейт. Анда кенен эле жетишет экенбиз. Анда кызылчадан дагы салат бар азыр. Биз негизи обычный эле былчылдап эле чыгарып, анан жасап жегенди жакшы көрөбүз да. Азыр анда мен тарелкамы товарымы алып, аны да силерге көрсөтүп берейин. Көрсөтүп берейин, Хорошо, көрсөтүп берейин баары силер үчүн. Кызылчаны мен алдын ала уже сууга бышырып, теркадан чыгарып алдым. Тонкий теркадан. Кадимки эле соусты чыгарабыз го теркадан. Соус салат кылып эле чыгарасыздар. Бирок ошону бир аз басып чыгарсаңыздар, ондай коз болуп чыгат да, бытырапчы. Көп жерге барганда мынтип эзип коет. Негизи мен чоң апам айтчу да, любой тамакты алманы эле тиштеп карсылдатып, даамын сезип жесеңер жакшы деп. Ошол сыяктуу мен кызылча салаты мен эң сүйгөн салатым ушул. Кызылчадан эч отказ кылбайм. Бышканында, бышпаганда жей берем. Бул пайдалуу аялдар үчүн дагы, деги эле адам баласына пайдалуу. Кызылчага мен чернослива кошом. Кара өрүк кургатылган. Кара өрүк делеби кыргызча. Чернослива, эгер черносливаны жакшы көрсөңүздөр, көрүп койсоңуздар болот. Анан жаңактын данеги менен чеснок кошом арасына. Бул өтө бат дайрылат. Эң башкысы свекланы эле бышырып алсаңыздар болду. Аябай бат дайрылат. Бириктирип алып эле, анан мен буга кайра эле майонез менен, эгер майонез жебей турган болсоңуздар, сумай менен заправка кылсаңыздар да болот. Кайра эле мен монтип жеңил муну аралаштырам. Мага ушундай өтө былчылдап майонези көп болгондо жакпайт. Бир аз эле майонез болсо жагат. Мен негизи көбүнчөсүн сумай менен эле оливковое масло, кунжутное масло менен заправка кылганда жакшы көрөм. Макул, мен азыр айттым го, баягы мастер-классты Инстаграмдан бергенде бир аз татаалыраак экен. Анан биринчи жолу болуп аткан үчүн дагы мен жалаң майонездер менен эметкен салаттарды сунуштап отурмун силерге. Эмкиде сөзсүз майонез кошулбаган салаттарды жасап көрсөтүп берем. Мен азыр колум менен кармай берейин. Мен мону чынын алып алам дагы, азыр буга салам. Монтип сонун кылып салып аласыздар. Даяр аралашкан салатты. Мындай жөн эле салып койсоң, свекла бат эле багынтып кетет. Ура кулап кетет да, тоо кылып тигиндей кылып салайын десең, себеби бул кызылча уже сууга бышты, анан бир аз оорураак да. Арасында листья салаты жок, мынтип пышный болуп, как бадушка тоодой болуп кармап турган анан салат. Ушундай эле чоң эле үйдө чыныйларыңыздарды алыш керек. Алып, эгер мисалы 10 киши чакырсаңыздар, ушундай чыныдан 4 жасасаңыздар, аябай керек болот да, мындай жетет да баарыначы. Чатканды чечип салайын. Бул кетти. Тарелканы алып эле отурасыздар, мынтип эле. Болду. Каласыздар. Мен бир аз сыртын болгоп алдым. Мынакей бизге өзүнчө эле үйдө эле ушундай эмеден кооз форма пайда болуп калды, мындай. Мындай кооз форма пайда болду. Буга кааласаңыздар зелень сепсеңиздер болот. Кааласаңыздар ушул эле бойдон койсоңуздар деле кооз да.
кызылча сууга бышкан. Ооба бетине анар себелесеңиздер болот. Жаңгактын далегинен деле кайра себелесеңиздер болот. Ичине мен чернослива коштум. Ошол черносливадан деле жарымысын алып коюп себелесеңиздер болот. Башкысы оорутпайсыздар да, бул негизи өзү дасторконду ачкан салат. Цвети өзү сонун болуп турат, Өрүктүн ордуна мейс кошуңуз эгер болсо, жок болсо кошпосоңуз да болот. Прям кызылча менен чесноктун өзүн эле чыгарып туруп, бирок орех менен анар сөзсүз кошсоңуздар жакшы болот. Менде азыр үйдө анар жок экен. Мен бетине мындай семечка себелеп атам. Ушуну сунуштайт элем сиздерге. Кадимки эле мындай тачкада саткан семечкалар болот го, арчылган. Ушундан алып жасап көрүңүздөр. Буга чейин колдонбодуңуздарбы билбейм. Мен ушул нерсени колдонгондон бери мага аябай сочетаниясы жагат да. Прям аябай эле көп себеп кооздойбуз. Мынакей. Кол саат болду. Бул салат тура берет 1 саат койсоңуз деле, 2 саат койсоңуз деле конокторуңуз келгичекти монтип бузулбай тура берет. Бизге эң башкысы жана конокторубуз келип, биринчи кирип дасторконду көрсө экен деп даярдайбыз да. Анан бул аябай витаминдүү салат, пайдалуу салат. Зыяндуу дагы жок. Бул жерде азыр бир аз майонез эле көпчүлүктү ойлондурбаса, калганынын баардыгы пайдалуу да. Кызылча бул аябай ден соолукка пайда, ич катканда пайда дегеле. Кызылчаны көптөр баягы мен өзүм тажрыйбаман байкадым. Кызылча салат дегенде кызылчанын өзү дешет да. Ошондуктан мен орехтерди жакшы колдоном. Анан ичине деген чернослива, курага, өрүк жана сухофруктулар бар го. Финикин деле сөөгүн алып кесип койсоңуз болот. Булар свекла менен сухофруктулар аябай жакшы баягы болот да. Сочетание болот. Анан майонез заправкасы азыр меники майонез. Мен обычно өзүм жегенде сметана же болбосо йогурт же болбосо оливковое масло. Ушул үчөөнүн основной көп жейм. Ар күн эртең менен обедте кечте жесеңиздер да болот. Биз нанга басым жасап, тое жеп көп үйрөнүп калганбыз да. Мындай витаминдүү салаттарды көп жегенди сунуштайт элем. Жашта көрүнөсүз. Кандай десем? Жактыбы сиздерге идеям? Жаккан болсо аябай кубанычтамын. Ооба, чеснок коштум. Чеснок сөзсүз кош керек, анткени чеснок аябай даамын ачат. Сиздерге кызыктуу болдубу? Майонез менен жакты. Негизи сумай менен деле эмне менен заправка кылбаңыздар, көркү ушундай болот. Свекла билесиздерби, байкайсыздарбы, кээде башка бир жактарга барып калганда моундай прям бархатный кызыл чыкпай калат да. Кызылча салаттын көркөчү. Неге? Анткени көп кайнатып салат, сууга кайнатып салат. Мен муну духовкага салып бышырам. Духовкага салып бышырсаңыздар, даамы ошондой калат. Фольга деп ойлонуп отурбаш керек. Фольгасы жок эле өзүн эле духовкага салып запекать этесиздер. Жарым сааттан 1 саатка чейин эле уже бышып калат. 180, 200, 250 градуска чейин көтөрсөңүздөр боло берет градусту. Майонезди негизи өзүм жасайм. Анын рецепти бар, бирок мен азыр сатып алдым. Дагы эмнелерди эртеңки мастер-класста сиздерге көрсөтүп берүүнү каалайсыздар? Кандай? Менин түрүн? Эмне сиздерге кызык? Мен өзгөчө сиздердин оюңуздар менен иш алып барайын. Анткени сиздерге кызыктуу болуш керек. Биз күнү жасайбыз десем дагы болот. Жөнөкөй эле жасап аралаштырып эле шак эткизе эле тарелкага салгандан көрө фантазияны иштеткен жакшы да. Фантазия менен кооздоп салсаң, дасторконун биринчи очередь көркүн ачат, экинчиден келген конокторуң суктанат, өзүң да суктанасың дегендей. Ооба, таттууларды да жасайм. Пончиктерди деп мага запрос көп түштү, бирок пончиктер аябай
көпкө даярдалат, аны мен духовкага салышым керек да, күтүп калат экен. Эртең мен сиздерге клубника шоколад магы көрсөтө аламын. Анан пончиктерди мен зарайынан да даярдап алайын, рецептин сөзсүз сториске берем. Анан бул жерде сиздерге кантип глазурлап, бетин шоколаддап кооздойсуздар, кошо көрсөтүп кетейин. Бул менин оюм. Эгер жок, башка нерсе кылайбыз десеңиздер, анда айтыңыздар. Острый салат, корейский салат. Айта кетчү нерсе, мен буюрса, ушундай кооз ресторандагыдай салаттардын 15 түрүнө, анан дополнительный 5 тамак, ганфан, мисалы, лагман, гуляш деген сыяктуу тамактар, булар да пайдалуу тамактар. Гарнирлер сөзсүз сууга бышат. Үйдө биз основной мастава, шорпо, манты, эле көнүп калганбыз да. Ошондой кызыктуу тамактардын 20 түрүнө, алардын арасынан 15 сөзсүз моундай необычный кооз, ресторанда кантип колдонсо, үйдө да колдонсо боло турган салаттардын түрү болот. Мастер-класс ачылат. Эгер кааласаңыздар, ошол жакка кирип үйрөнсөңүздөр болот. Бул сиздердин каалооңуздарга жараша. Эртеңкини тандайбыз сиздер менен чогуу. Эгер пончик болсо, пончикти көрсөтүп берем. Торт кремин кошо үйрөтүңүз дейт. Бул салат пай. Бул свекольный салат. Салат кызылчадан. Ал эми биринчи жасаганыбыз бул охотник деп аталат. Салат охотник. Бул аябай сытный салат болот. Эгер үйдө балдарыңызга, жолдошуңузга жасап берсеңиз, аябай сизге эртеден кечке рахматын айтат болуш керек. Анткени бул аябай сытный салат да. Эртең да ошондо дагы салат деп атасыздарбы, лимонадтар, мороженый, бардык түрүнө сиздердин суроо талапка жараша мен дагы да күндөрүбүз көп. Калоо эле болсо үйрөнөсүздөр. Торт жасайлычы дейт. Мен сатуучу кыздарга, менеджерлерге айтып сунуштап көрөйүн. Анткени өзүм да жакшы көрөм торту көрсөтүп жасаганды аябай. Бирок Инстаграмдан болобу, кайсыл каналдан өтүп берсек болот. Кеңешип туруп сиздерге стористен сөзсүз жарыялайбыз. Негизи эле мен баракчам менен тааныштыңыздарбы? Мен биринчи жолу көрүп аткандар барбы? Биринчи жолу көрүп аткандар болсо, плюс белгисин басып кетиңиздер. Канчалык адам мени биринчи жолу көрүп атат экенин билейин. Кызылчаны духовкага жуасыз дагы эле, арчыбай туруп эле салып коесуз. Запекать этесиз дагы, ал өзү билинет. Прям бүрүшүп солуп калбайт эч кандай, наоборот, аябай дамдуу болуп пышат. Светин жоготпойт, эң башкысы ушундай баркытный свет болуп пышат. Келген конокторуңуздан сөзсүз суроо атат да. Неге сенин салатың башкача болду деп, анткени менин башыман өткөн. Биз выездге чыкканда дагы ушул салаттан аябай суроо талап көп болот. Кстати, сиздер бул салаттарды үйрөнүп алып, эгер өзүңүз эле жашаган айылыңыздарда кантип акча тапсаңыздар болот. Мен ошол сырын айта кетейин. Азыр акча табуу өтө маанилүү да. Акча бул жашоонун булагы болуп калды. Вот ушундай салаттарды жасап эле сиз ким коноктосот, азыркы күндө ар бир адам жумушта иштейт, анан коноктосуу да проблема болгондуктан баягы үйгө повар чакырып калган, үйлөргө барып, сиз ушундай салаттардын түрүн үйрөнүп алып эле, салаттарын жасап берип эле иштесеңиз болот. Мисалы, мен ошентип чыгып барып иштейм. Повар на выезд деп коет. Акырындап үйрөнөбүз, үйгө жасап үйрөнөсүз. Уже 3 жолу жасагандан кийин сиз өзүңүздө болжаңызда аябай чоң ишеним пайда болот. Ишенимди пайда кылуу үчүн сиз биринчи сөзсүз өзүңүзгө жасап жешиңиз керек. Сиздин колуңуз күнөп кайталоодон адам такшалат, чыңалат да. Ошол себептен ушундай кооз салаттарды жасап, сиз бизнес кылсаңыз болот. Акча тапсаңыз болот. Үйдө жасап, үй бүлөңүздү кубантасыз, өзүңүздү кубантасыз. Андан сырткары, эгер кафе ачсаңыз, кафеңизге жасап,
жасайсыз. Ушундай веске повар болуп барсаңыз, сөзсүз мындай салаттарды мисалы бир жасап берген адам, бир жолу чакырган адам, сизди жасаткан адам экинчи жолу сөзсүз чакырат, анткени көркүн бузбайт. Дамы эң биринчиден выше ушундай. Эгер каалоочулар болсо, мен сунуштап кетем. Сиздер ким аркылуу, кайсыл сатуучу аркылуу байланышып мага келип калдыңыздар. Ошол кыздарга кайрылсаңыздар, ушундай салаттын дагы башка жаңы 15 түрүнө 5 плюс тамак, ошол 20 рецепт болот. 20 рецепт плюс мен ошол 20 рецептке бир пончик, бир клубника шоколадтын рецебин и бир фруктовый нарезканы подарок катары берем, анткени уже орозо чыгып атат. Мен орозо башталганда дагы ушинтип бир курсумду запускать эткенмин. 1200дөн сатканбыз. Ал жакта 500дөн ашык окуп атышат. Бир ай доступ берем, кайтарым байланыш менен. Эгер бир айдан кийин ошол группаңарда закрытый аккаунтта өзүңөргө вечный видеороликтер калат. Кааласаңар сурап билип үйрөтүңөр болот. Мен айт келатат, орозодо бүтүп калды. Орозонун урматына 1200дүк курсту 300 сомго берем. 20 рецепт. 15 салат, 15 түрдүү салат, 5 түрдүү тамактар. Тамактар кандай? Ганфан, лагман, лагмандын 2-3 түрү, гуляш, плов, манты деген сыяктуу. Коноктошкондо салаттарды заказ кылсаңыз болот. Дайрекке жазыңыз, болбосо менеджерлерге кайрылыңыз, сөзсүз жооп беришет. Мындай мүмкүнчүлүк негизи берилбейт. Кандай десем, мен 100% ишенем, анткени сиздер курсту алсаңыздар, алардын уже 50% сөзсүз бир тамак аш менен бир жумуш баштап кеткенине ишенем, анткени менде уже результаттар болуп атат. Айткандай эле мен онлайнда опытым көп болгондуктан, офлайнга жаңы чыгып аткандыктан сунуштап атам. Эмне мени таң калтырды биринчи курс атканда? Мен мурда болсо офлайн менен жанымда жүрүп эле үйрөнүп, анан ушинтип үйрөтүп, мисалы 5 адам, 10 адамга чейин үйрөтөсүң да. Анан ошондо сүйүп үйрөтөсүң, жумушуңду сүйүшүң керек, душаңды беришиң керек. Онлайнда мен көптөгөн адамдарга үйрөтө алганым мени аябай кубандырды. Сиздердер үйрөнүп, келечектеги өзүңүздөрдүн окуучуларыңыздар болот, үйрөтсөңүздөр болот. Бирок баары кичинеден биринчи шагтан башталат. Дагы эмнени сунуштап кетем? Салатка эле, бул салаттарды азыр магазиндерге кирсеңиздер, контейнерлерге салып коюп калды. Ар бир салаттын баягы сакталуу мөөнөтүн билип эле срок годностьтун коесуздар. Ал деген пистолет арзан эле сатылат, срок годность койгон пистолетти коебуз. Биз кыргызча эмне делет билбейм, Москвадагы тил менен айтып атам. Койсоңуздар болот. Мисалы, бир жерде иштегендер сөзсүз магазинге кирип салат алып жейт да. Магазиндерде сөзсүз витрина, холодильниктер болот. Деги эле ар бир адам жалаң салат менен деле иштеп, үйдө да жасап, сатып, акча тапса болот. Группа, кайсы группадан келдиңиз, кайсыл менеджер сизди алып келди? Ошол жака эле кайрылсаңыздар, каяка салабыз деп. Төлөм бүгүн ачылды, 18 апрелге чейин ачык болот. Буюрса, ошого чейин акция койдум. 1200 курсту мен 300 сомго берип атам. 300 сомго 20 рецепт, бул эмне деген рецепт? Мылтык кыргызча дейт. Ушундай аппаратта монтип басканда пистолет сыяктуу шаракайтып, срок годность деп оны сен числолорун настройкалайсың да, печаттап берет. Бака бастырып коюп эле берет. Анткени мен уже ал тармакта да опытым бар. Кыздар уже таркатышат, народныйга таркатышат. Сүйлөшө билүүдө, сата билүүдө. Эгер сиздер ушундай салаттарды, тамактын түрлөрүн жасап,
жеп эле рахат албай анан акча да жасагыңыздар келсе сөзсүз сатууну билишиңиздер керек. Мисалы мен жасаганды билем, сатуу үчүн сиздерди мага сатуу менеджерлер алып кел деген сыяктуу. Анан сиздер уже кызыгып иштеп баштайсыздар. Иштеп баштап уже бири сатып, эки сатып, сиз анын пайдасын көрүп атканда сиз уже токтобойсуз. Анткени азыркы менин эфириме деле уже буга чейин такшалып, көрүп, бирдекиге кызыгып, тамак ашты деле баягы кызыгасың, анан бул жаган от души жүрөктөн калуу болбосо сен изилденбейсиң да. Изилденген адамдар келди деп ишенем да. Сөзсүз изилденген адам бирдеке жаратат. Ооба, маркировка десе да болот. Туура айтасыз. Кандай сурооңуздар бар дагы? Эртеңкиге анда мен стористен белгилейин. Стористен голос бериңиздер, Кандай тамак? Сладости берейинби, салат берейинби, лимонад берейинби? 3 вариант алалы, Алдыда толгондо даже фастфуд магы, гамбургер, шарманын түрүн үйрөтө алам, пиццаны үйрөтө алам, суши роллун үйрөтө алам. Негизи эле биз болсо баарын бирдей каалайбыз. Анан мен жалгыз, сиздер көпсүздөр дегендей, очерети менен, сабыр менен кеткенде жакшы. Этап менен кеткен жакшы. Эмнеге мен жалаң салаттарга биринчи басым жасадым? Өзүм биринчи салатты жасап үйрөнгөм. Кухня бул өтө аябай, кухня деп бир айтылган мен ичи аябай терең. Салат багыты өзүнчө, салат ишти өзүнчө, выпечкалар өзүнчө, горячий тамактар өзүнчө, Ошондуктан баягы эң биринчилерден болуп мен азыр салат баштап үйрөнгөм өзүм дагы. Салаттар менен мен сонун кирешүүгө чыктым. Онлайнда да чыктым, офлайнда да чыктым. Ошондуктан кааласаңыздар үйрөнүп алып, акча жасаңыздар. Кондитер азыктары, бисквит. Хорошо. Менеджерлерге сөзсүз кайрылыңыздар. Салаттарды эле көрсөтсөң эртең. Мен азыр эфир бүткөндөн кийин сторис салайын. Ошол жака голос бериңиздер. Бүгүнкүдөй эле. Салаттар, пончик, лимонад үчөө, Кайсыл тармакка көбүрөөк голос келсе, мен сөзсүз ошону айтып берем. Мен негизи эле баарын эле бир моментте көрсөтүп бергенге даярмын, бирок эфир канча болот, канча убакыт берет, чындыгында бул жактан маалымат албапмын. 3 салатты даярдадым эле, бүгүн сиздерге мына 3 салатты көрсөтүп бердим. Сиздер менен бир эфирде болуп таанышканыма аябай кубанычтамын. Баарыңыздарга ийгилик. Баарыңыздар каалаган тамактардын түрлөрүн үйрөнүп, буюрса акырындап алардан акча жасап, бизнес жасаганыңыздарды каалаймын. Анткени азыркы жашоодо акча өтө маанилүү. Баардык нерсени акча чечип калды. Эфир балким өзү өчүп калат. Мен азыр өчкүчөлүктү байланышып, кеңешип кантип сактаганды сактап бергенге аракет кылам сөзсүз. Сөзсүз сактап бергенге аракет кылам. Чоң рахмат. Сиздерге дагы. Мага жакын жашаган Бишкектен эч ким чыктыбы, чыкпадыбы? Салуу ийинби? Чындап эле айтып атам. Булардын роликтерин мен азыр өзүм эметкеним үчүн эфирде эле сактап бергенге аракет кылайын. Эгер эфир сакталбаса, сөзсүз рилизге салам. Же болбосо сториске рецепттерин салам. Кантип жасаганын сиздер уже көрдүңүздөр да. Макул, сактап берем, сактаганга аракет кылам. Эгер башка түрлөрүнө да кызыгып, мен үйрөнөм деген кызыгуучулар болсо, сториске анан рилизге сөзсүз комментарийга жазыңыздар. Плюс белгисин эле калтырсаңыздар, сиздерге менеджерлер өздөрү байланышып, өздөрү каякта эмне кыласыздар, канча убакыт окуйсуздар түшүндүрүп беришет. Мен 1 ай толук курста сиздер менен чогуу группада болом.
суроолоруңуздар болсо, кимдики окшошпой атат, кимдики кандай желаниясы бар, кайтарым байланышта болом. 1 айдан кийин видео роликтер сиздерде өмүр бою калат. Каалаган убакытта өчүрүп салсаңыздар болот. Мен өзүм чыгып кетем, анткени мен сиздерге 1 ай эле доступ бере алам. Сөзсүз сактап бергенге аракет кылам. Сөзсүз макул. Рахмат, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Ар бир айым ушундай берекелүү, ажарлуу, дастарканымда ар дайым мынтип жадырап, жүзүмдө күлкү менен, эгер сен өзүңдүн оюңдагыдай тамакты, өзүңдүн оюңдагыдай, көңүлүңдөгүдөй салатты жасасаң, конокторду да башкача күтүп аласың. Эгер окшошпой калса, биздин сөзсүз какой-то бир пайызда көңүлүбүз чөгөт. Бул элементарный ар бирибиздин башыбыздан өтөт. Охотничий салатка мен деген мягкийраак, орточо мягкий голландский сыр бир түрүн коштум. Кааласаңыз бир ынса кошсоңуз болот. Продукттун түрлөрү бул сиздин каалооңузга жараша алмаштырсаңыз болот. Салат канча грамм? Салаттардын баары бул жерде 3 адамга жетет. Почти 1 килограмм. 900-800 1 килограммдай болду. Узактан деле көрүнүп атса керек. Үч подружка жолугабыз десеңер, бирден жасап, экөөнү эле жасасаңар, мисалы сонунда башка нерсеге, башка тамакка башыңарды урутуп, эмкиде ошентейин 5 түрүн көрсөтүп берейин, эгер салатты тандасаңыздар. Сиздерге да ийгилик каалайм, анда мен ушу менен эфир түгөдү, анткени мен үчөөнү даярдадым эле бүгүн. Сиздерге да чоң ыраазычылык билдирем. Кимде кандай суроо болсо, мен эфирди сактап калтырамын, ошол жака комментарийга жазыңыздар. Эгер курска, мастер-класска катышамын, 20 түрдөгү салаттарды үйрөнөм дегендерге плюс белгисин калтырсаңыздар жетиштүү болот. Жана айтып кеткендей эле, сиздерге сөзсүз байланышабыз.